орустар бизди сактап калган да анан мындай тиндей деген ушундай бир багытта ойлонгон нерселерим бар болчу. Конечно, Яка бренд скандал андай болбой эле койсо болмок. Бирок экинчи жагынан ушул жаңылыктарга байланыштуу көп кыргыз адамдардын аң сезими өзгөрүп атат деп ойлойм. Мисалы менмин. Орусча окуп, орусча алыш болуп, ошол колониальное мышление деген менде бар болчу. Конечно, орус тили бул жерде күнөөлүү эмес. Бул жерде ошол убакытта болгон өлкөлөрдүн бири-бири менен мамилеси ушундай ситуация күнөөлүү да негизичи. Эгерде көбүрөөк кыргыздар ушинтип кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып, дайыма интернетте дагы кыргызча сүйлөп, кыргыз тилин популяризация кыла турган болсо, ошондо биздин маданиятыбыз эч качан өлбөйт деп ойлойм. Дайыма өнүгүп, эч ким бизге каршы чыга албайт, эч ким бизди басынта албайт, эч ким бизди кордой албайт. Мындан тышкары, мурун эгерде кыргызча сүйлөйсүң, сен айылдыксың, ой, орусча сүйлө да, сен городской болушуң керек деген понятие мурун бар болчу. Бирок эгерде адам кыргыз болуп туруп, өзүнүн укура тилинде сүйлөп, кыргызча сүйлөгөн болсо, анын авторитети менин көзүмдө өтө чоң болот да азыр. Мен дагы ошондой адам болгум келет.